Арбаңыздар, урматтуу замандаштар. Адаттагыдай эле кыргыздар баскан узак жол аттуу көрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышы сиздердин назарыңыздарда. Бул көрсөтүүбүздөн сиздерге өткөнкү кылымдын 1920-1930 жылдардагы Кыргызстандагы маданий кайра түзүүлөр деген тема жөнүндө сөз козгоону эп көрүп олтурабыз. Анда эмесе биздин көрсөтүүбүзгө ортоктошуп болуңуздар. Совет бийлигинин орношуна байланыштуу Кыргызстандын калкынын билиминде кескин өзгөрүүлөр болду. Совет мезгилинде кыргыз элинин рухий маданиятын жана илимин өнүктүрүү жогорку натыйжаларга жетишти. Элге билим берүү Совет бийлигинин орношу менен Кыргызстандагы бардык маданият мекемелери мамлекеттин карамагына өткөргөн. Бишкектеги типография, Эдисон кинотеатры, шаарлардагы бардык китепканалар мамлекеттештирилген. Жаңы китепканалар, кызыл боз үйлөр, өз алдынча драмалык ийримдер уюштурулган. 1918 жылы 9 мартта Кыргызстанда эң биринчи кез Пишпек баракчасы 1918 жылдын аягында Пржевальск уездинде пролетариаттын үнү аттуу уездик гезит чыга баштаган. Саватсыздыкты жоюу иши Совет бийлигинин алгачкы мезгилинен эле башталып, саватсыздыкты жоюу боюнча атайын комиссия түзүлгөн. Атайын декрет менен 18 жаштан 40 жашка чейинки жарандарга жазууну жана окууну милдеттүү түрдө үйрөтүү киргизилген. 1919 жылы Ташкентте ачылган Кыргыз-казак педагогикалык курстарына 137 адам жөнөтүлгөн. Ошол эле жылы кыргыз мектептериндеги 300дөн ашык мугалим верныйда даярдоо жана квалификацияны кайра көтөрүү боюнча мугалимдердин курстарынан өтүшкөн. Бир аз убакыттан соң Бишкекте, Токмокто, Караколдо 6 жана 2 айлык курстар ачылган. 1920-30 жылдарда ошол Совет бийлигинин алгачкы мезгилинде маданий кайра куруу тармагында өтө чоң жогорулоо болду. Бул мезгилде ушул мезгилге тиешелүү Кыргызстан тарыхын Советтик тарыхнамада маданий революция деп дагы атап жүрөбүз да. Кайсы бир деңгээлден алганда бул адилеттүү көрүнүш деп койсок болот. Себеби чын эле ушул мезгилде Кыргызстанда билим берүү, илим изилдөө, искусство тармактары жаңы тармактар пайда болду. Жаңы өсүү өнүгүүлөргө жетиштик да. Мисал катары билим берүү тармагын айтып кетсек, 1897 жылы Россия империясы мезгилиндеги эл каттоодо кыргыздардын 2% билимдүү же сабаттуу деп эсептелинген да. 17 жылы Совет өкмөтү түзүлгөндөн кийин ушул билим берүү тармагына чоң маани бериле баштаган. Ошол Совет өкмөтүнүн башчысы Ленин дагы өзү белгилеп кеткен атайын директиваларда. Эгер биз ошол маданий революцияны кошо ишке ашырбасак, калктын билим деңгээлин көтөрбөсөк, анда биз революцияны толук ишке ашыра албайбыз деген идеясын дагы бөлүшүп кеткен да. Ошол 18 жылдан баштап Кыргызстандын аймагында бир катар ушул билим берүү маданий тармакта алгачкы кадамдар жасала баштады. Алгач ошол Ташкентте, Верныйда мугалимдер курстары ачыла баштаган. Мисалы ошол 1919 жылы 300дөн ашык кыргыз жигиттери ушул шаарларда кыска мөөнөттүү мугалимдер курстарында окуй баштады да. Андан кийин 19-20 жылдардан баштап Кыргызстандын өзүнүн аймагында дагы 6 айлык, 2 айлык мугалимдер курстары ачыла баштады. Сабатсыздыкты жоюу боюнча атайын декрет кабыл алынып, 18 жаштан ашкан улан кыздардын бардыгы ушул билим алсын деген шарттар жарала баштады да. Бирок бул мезгилде өлкөдө жарандык согуш жүрүп атты, мамлекеттин социал-экономикалык абалы бир топ начар эле ошого карабай, бул тармакта бир топ иштер жүрө баштады. 1924 жылы академиялык борбор ачылып, анын базасында Кара Кыргыз илимий комиссиясы түзүлгөн. Бул комиссия улуттук тилдин негизинде алфавитти иштеп чыгуу, адабий тилдин нормаларын өнүктүрүү жана илимдин тармактары боюнча терминологияны түзүү боюнча тийиштүү иштерди жасаган. Орта Азиядагы улуттук мамлекеттик бөлүнүүдөн кийин
Kırgızstandın mektepleri intensifli önüge başladı. Bilim berүүnü andan arı önüktürүү maksatında 1928-1929 yılları bardıq Kırgız mekteplerinde kengiri koldanılgan Arap grafikasının orduna Latin alfabetin gürgüzүү jönündө masele karalgan. 1940 yılı Latin alfabeti Orus grafikası menen almaştırılgan. 1925-1926 okuu yılında mınday mekteplerдің sаны 246'ga жеткен. Mından tışkarkı savatsızlıkta jekeçe joyu ukması da kengiri paydalanılgan. 1926 yılı SSR'nin halkının savattуулuğu 51,11%'ga жеткен. Al emi bul görsetgüç Kırgızstanda 15,11%'i tüzgön. 1927-1928 okuu yılında 548 mektepte 42,15 min okuucu okugan. 1925 yılı Oş'ta bir yıllık pedagogikalık teknikum, Bişkek menen Karakol'dagi 9 yıllık mekteplerдің bazasında ayılçarba teknikumlar uyuşturulgan. Oşu yılı Bişkek'te Agartуу institutu açılgan. 1924-25 okuu yılında Kırgızstanda türdүү баскычтарда 465 мектеп болуп, анда 30 миңден ашык şu жаштар билим ала баштаган. Сабатсыздыкты жою курстарында дагы мисалы ошол 25-жылы 8 миңден ашык кыргызстандыктар билим алганы жөнүндө маалыматтар бар да. Мына ушул иш-аракеттер өздөрүнүн жыйынтыгын бере баштаган. Мисалы 1926-жылы ошол Советтер Союзундагы биринчи эл каттоодо кыргыздарда билим берүүнүн билимдүү адамдардын көрсөткүчү 15,11%ке жеткен. Бул 7-8 эле жылдын ичинде чоң көрсөткүч экендиги белгилеп койсок болот. Ошону менен катар эле 25-жылы Бишкекте ал убакта эме Пишпек Фрунзе деп аталып калды эле. Фрунзеде эл агартуу институту. Кийин ал 27 жылы Борбордук педагогикалык техникум болуп өзгөртүлгөн. 26-жылы Жалал Абад педагогикалык техникуму, ошол 25 жыл Ош шаарында дагы педтехникум ачылды. Караколдо айыл чарба техникуму, Токмокто жана башка ушул жерлерде атайын кесиптик орто окуу жайлары дагы ачыла баштады. Бул болсо ошол толук кандуу ошол кыргыз тилдүү окутууга шарт түзө баштады деп койсок болот. 1928-29 окуу жылынан баштап Кыргызстанда мурун колдонуп келген латын графикасы, араб графикасынын ордуна латын графикасы киргизилди. Бул дагы ошол билим берүү тармагында бир топ жогорулоого шарт түздү деп койсок болот. Себеби латын графикасы дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө ийгиликтүү колдонуп келаткан алфавит каттары белгилүү. Экинчи 5 жылдыкта атайын орто окуу жайлары 1,4 миң адистерди даярдаган. 1932-1933 окуу жылында Кыргыз элинин тарыхындагы биринчи жогорку окуу жайы Кыргыз мамлекеттик пед институту ачылган. Бул окуу жайынын калыптанып өнүгүшүнө Москва, Ленинград жана башка шаарлардан келген окумуштуу педагогдор чоң жардам беришкен. 1936 жылы институтту 46 адис бүтүргөн. Алардын 13'ü кыргыздар болгон. 1933 жылы Бишкек айыл чарба техникумунун базасында Кыргыз зооветеринардык институту ачылган. 1938-1939 окуу жылында Кыргыз мамлекеттик мед институту ишке киришкен. 1932 жылы Кыргызстан тарыхында биринчи жогорку окуу жай Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институту ачылган. Бул азыркы улуттук университет. 33 жылы зооветеринария институту ачылды. 39 жылы Ош шаарында Ош мугалимдер институту, бул азыркы Ош мамлекеттик университети. Анан Фрунзе медициналык институту, бул азыркы медициналык академия жана башка. Мына ушул 39 жылы эсеп боюнча Кыргызстанда 6 жогорку окуу жай, 30дан ашык атайын орто окуу жайлар иштеп тургандыгы маалым. Демек ошол 1920-30 жылдары билим берүү тармагында бизде чоң жогорулоо, чоң жетишкендик болду. 1939 жылкы эл каттоодо
халктын 90%ден ашыгы окуганды, жазганды билген, сабаттуу деңгээли жогорулады деп жыйынтык чыгарсак болот. Ал эми илимий изилдөө тармагы дагы ушул мезгилдерде колго алына баштаган. Мына жогоруда белгилеп кеттик, 1924 академиялык борбор ачылды деп. 1927 жылы край таануу институту ачылган. 30-жылдары анын базасында мал чарба илимий изилдөө институту. Анан ошол алгачкы кыргыз илимпоздору өздөрүнүн эмгектерин жарыялап, кыргыз илими дагы мына толук кандуу калыптана баштады деп айтып койсок болот. 1936-жылы ошо кыргыздардын ичинен алгачкы болуп Касым Тынстанов профессор намына ээ болгон. 1937-жылы борбордук комитеттин алдында, партиянын борбордук комитетинин алдында илим комитети түзүлдү. Ошол жерлерде илимий изилдөө иштерин ушул комитет аркылуу жөнгө салуу колго алына баштады. Демек, биз дагы бир нерсени баса белгилеп коюшубуз керек да, мындай ошол билим берүү, илимий изилдөө тармагындагы интеллигенция өкүлдөрү, жергиликтүү калктын ичинен интеллигенция өкүлдөрү эгер революцияга чейин алындай саналуу гана бирин-серин болуп келген болсо, ушул 20-30 жылдары өзүнчө интеллигенция катмары калыптанды деп жыйынтык чыгарсак болот. Улуттук жазуунун жана басма сөздүн негизделиши элдин маданиятын көтөрүүдө өзгөчө окуя болгон. 1924-жылы араб алфавитинин негизинде кыргыз жазуу иштелип чыгып, 7 ноябрда кыргыз тилинде эркин тоо гезити басылып чыккан. 1925-жылы 12 мартта орус тилинде Батратская правда гезити чыккан. 1926-жылдын ноябрында жаштардын Ленинчи жаш гезити негизделет. Коммунист журналы да ушул жылы чыга баштайт. 1928-жылы жаңы маданият жолунда Дыйкан аттуу журналдар чыгарылган. Акырындык менен кыргыз профессионалдык адабияты да өнүгө баштайт. Согушка чейин кыргыз жазуучуларынын чыгармачылыгы жаңы бийиктерге көтөрүлгөн. 1934-жылы апрелде өткөн Кыргызстан жазуучуларынын биринчи съездинде Кыргызстан жазуучуларынын союзу уюштурулуп, анын төрагалыгына Алы Токонбаев шайланган. Аны менен катар эле мына 26-жылы Фрунзеде драмалык студия ачылып, ал 1930-жылы Кыргыз мамлекеттик театры болуп кайра түзүлдү. 36-жылы филармония, орус драм театры 1935-жылы. 1937-жылы опера балет театры ачылып иштей баштады. Демек, мына театр, адабият, искусство тармактары, жаңы тармактар катары калыптанды. 1939-жылы май-июнь айларында Москвада кыргыз адабиятынын жана искусствосунун алгачкы декадасы өткөн, өтө ийгиликтүү өткөн. Бул декадага жүздөгөн кыргызстандык өнөрпоз адамдарыбыз катышып, ошол Москва маданияты өнүккөн, ошол москвалык көрүүчүлөргө өтө чоң таасир калтырган. Мисалы, ошол алгачкы профессионал кыргыз пьесалары коюлганда, мисалы, Ажал ордуна пьесасы коюлду, Алтын кыз, Жомарт Бөкөнбаевдин Алтын кыз пьесасы. Андан тышкары ошол биринчи кыргыз операсы деп койсок болот, Айчүрөк операсы. Ошол 39-жылы Москвада советтик көрүүчүлөргө тартууланды. Демек, ошол бир 20 жыл аралыгында ошол кыргыз адабият искусствосу жогорку деңгээлде көтөрүлүп, өз алдынча толук кандуу маданий жетишкендик катары калыптанды деп белгилеп койсок болот. 1939-жылы 26 майдан 30 июнга чейин Москвада өткөн Кыргызстандын маданий турмушундагы өзгөчө чоң окуя болгон кыргыз искусствосунун 10 күндүгүнө улуттук искусствонун 550 чеберлери катышкан. Кыргыз мамлекеттик музыкалык драма театры, Ленин ордени, Кыргыз мамлекеттик филармониясы эмгек кызыл туу ордени менен сыйланган. Кыргыз искусствосунун 71 өнөрпоздору орден, медалдар менен сыйланышкан. Урматтуу замандаштар, мына сиздер 1920-1930 жылдардагы Кыргызстандагы маданий кайрат түзүүлөр деген темада сөзүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.